Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз диалектилик сөздөр. Демек, бүгүн биз сабагыбызда диалектилик сөздөр деген эмне экенин билебиз. Кыргыз тилиндеги диалектилерди, алардын өзгөчөлүктөрүн үйрөнөбүз жана диалектилерге карата көнүгүү иштейбиз. Алгач балдар, диалекти деген эмне? Ушул сөзгө түшүнүп алалы. Диалекти деген бул белгилүү бир аймакка гана тараган сөздөр. Мисалы үчүн, ал сөздөр же нарында гана сүйлөнөт, же Оштун бир районунда гана сүйлөнүшү мүмкүн да. Демек, диалектилик сөздөр бир аймакта гана сүйлөнгөн сөздөр экен. Кыргыз тилинде эки диалекти бар. Бул түндүк жана түштүк диалекти. Түндүк диалектиге Нарын, Ысык көл, Чүй, Талас кирет экен. Ал эми түштүк диалектиге Ош, Жалал Абад, Баткен кирет. Мына ушул түндүк жана түштүк диалектиде тилдик айырмачылыктар бар экен. Мисалы, балдар, түндүк диалектиде уй дейбиз. Ал эми түштүк диалектиде сыйыр деп аташат. Ошол сыяктуу эле биз жумуртка жедим дей турган болсок, түштүк диалектиде тукум жедим деп айтышат. Этти көч деп атаганын угуп жүрөсүңөр. Ошондой эле түштүктө мисалы күрүчтү көп жасашат, бирок алар күрүч дебестен аш жазадым деп аташат. Ал эми эжени болсо Талас диалектисинде апче дешет. Демек, балдар, силер теледенби, гезит, журнал, китептенби ушул мен айткан сөздөрдү аш, көш, апче, сыйыр деген сөздөрдү угуп окуп эле жүргөнсүңөр. Демек, мына бул сөздөр диалектилик сөздөр экен. Эмне үчүн дегенде, алар бир гана аймакта колдонулат экен. Ал сөздөр башка диалектилерге түшүнүксүз болушу мүмкүн экен. Анан адабий тилде колдонулбайт, жалпы элдик тилге тарабайт. Бул эмне деген сөз? Газета, журналдарда, теледе журналисттердин кебин карасаңар, диалектилик сөздөрдү колдонушпайт экен. Морфологиялык жактан да диалектилерде өзгөчөлүктөр болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн, ошо түштүк диалектиде сүйлөгөн адамдардын сөзүн карасаңар, кандайдыр бир мүчөнү кошуп сүйлөшү мүмкүн. Баратыр, келатыр деп атыр деген мүчө болуп атат. Бул түндүк диалектиде жок. Ал эми фонетикалык жактан алып карай турган болсок, бул алфавитте жок, бирок ошо түштүк диалектиде 9-чу кошумча бир А менен Э тамгасынын тыбышынын ортосунан жаралган Ә деген тыбыш бар. Алардын кебинде абдан эле байкалып турат да, барат, келат деген сыяктуу сөздөрдөн байкасак болот. Эми балдар, китебиңерди ачып алып, бүгүнкү диалектилик сөздөргө байланыштуу тапшырмаларды аткарып көрөлү. Биринчи тапшырма: өзүңөр буга чейин кандай диалектилик сөздөрдү угуп жүрөсүңөр? Кээде байкап каласыңар да, биздеги сөздүн айтылышы түштүктө мындай турбайбы деп. Өзүңөр ошондой байкаган сөздөрдөн 4 сөз жазгыла. Андан кийин 4 сөз жазып бүткөндөн кийин 128-чи көнүгүүнү көчүрүп жазып, диалектилик сөздөрдүн астын сызгыла. Сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла, балдар.